Кычкылтек боюнча азыр абсолютно маселе жок. Кычкылтектин бардыгын азыр областтык оорукана Марча фирмасы менен келишим түзүп, акчасын которуп берип, бизге толук кандуу бир күндө 60 баллонго чейин кетип атат. 60 баллонго чейин биз алып, толугу менен бардыгына жетиштүү берип атабыз. Демек, бул жерде азыр мындай. Учурда Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасында буга чейин кычкылтек жеткирүүчү баллондордун жетишсиздиги айтылып келсе, бүгүнкү күндө мындай көйгөйлөр артта калды. Баллон боюнча бардыгына толукталган заправка болгон баллондор могул жерден централдык түрдө берилип атат. Баллон ушу баарына кеткен. Ошол жерден кокус жетпей калган анча-мынча кислородду кичине өзүнүн объемунан ашыгыраак талап кылгандарга биз кошумча иши берип атабыз. Бул эми адамдын жанын сактап калыш үчүн болгон маселе. Ал эми кычкылтекти бейтаптарга жеткирүүдө болсо, оорулуулардын жакындары эмес, атайын адистер нөөмөткө туруу менен иш жүргүзүшүүдө. Мен өзүм иштеген бул. Кислородто гражданкада да, айылда дагы кислород иштеген машина, мен кислороддо турам. Вот, шуну алып келем, бошуна апарам, тоосун алып келип, коюп турушам. Мындан сырткары учурда кызыл зонага кирген жугуштуу оорулар бөлүмүнүн ички короосунда эл аралык уюмдардын колдоосу менен берилүүчү кычкылтекти бир калыпта көзөмөлдөп турчу аппаратта орнотулуп жаткан тап. Жаңы общественный фонд социального развития дегенден кийин могул жерге 6 кислороддук баллон коюлат. Бул жерге чоң 1000 кубтук объем коюлат 2-3 күн ичинде. Ошондо биз ошону гана заправка кылабыз, ошол жерден берип турабыз. Кете берет бардыгына. Бир тарабына бул жактан, бир тарабына тиги жактан. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасында COVID-19 илдети тастыкталган 95 бейтап дарыланууда. Алардын 3-өө бүгүн ден соолугу оорулошуп калганына байланыштуу Сузак районунан которулгандар. Мындагы жетекчиликтин айтымында вирус менен күрөшүүдө азырынча орчундуу маселе жокко эсе. Эң башкысы кычкылтек жеткирүүдөгү мүчүлүштүктөр оңуна чечилген. Улкан Кожоева, Бекмамат Алишер уулу, жаңылыктар үчүн.